Андан кийинки бетте помада, Dewan помадасы. Мен бардыңыздар эле билесиздер, мен аябай помада жакшы көрөм. Мен коллекциямда көрүп келген болсоңуздар керек. И помада боюнча да обзор көп снимать этем. И жидкий губная помада крем, то есть обычный помададан бул помаданы оозуңа койгондон кийин аябай комфортный чувствуется. Прям азыр былтырларда мисалы үчүн матовый помада мода болуп келген болсо, азыр кайра вот этот жылтыраган ошондой помадалар модада болот да. И бул жерде 8 сонун цвет түрү берилген. Бул атайын формулада жасалган, невесомая текстура деп коет. Жана ошондой эле мындай нелипкое покрытие берет, жана ошондой эле высокая пигментация и такой легкий аромат. Если алып карай турган болсок, бул помадалар мындай болуп турат. Менде бар бул помада. Анан билесиздерби, бул помаданы кандай кылып койгонду жакшы көрөм да. Азыркы учурда вот азиатский макияж аябай модада болуп атат. Азиатский макияжда, например, корейский сериалдарда көргөн болсоңуздар, кыздар өздөрүн боойт дагы, но могу үстүнкү тоосун өтө чыгарып боебойт мындай. Как будто мындай небрежный такой, необычный такой, невинный, воздушный губы, да, в моде. Бул помада менен ошондой эффектти чыгарса болот, кантип да. Мен алып туруп эле монтип астын боеп туруп эле анан бир жолу мындай кылам и именно колум менен, пальчик менен мынтип эле коюп коем. И такой легкий, невинный, өзүмдүн оозумда болгон прям сонун болуп чыгат, что именно акцент вот нижний губада и үстүнкү тоолорун чыгарбайт да. То есть обычно как мы красим, нам үстүн тоосун карандаш менен чийебиз го, а бул жерде вот такой дневной, невинный, такой легкий макияж губ кылгым келгенде вот ушундый помаданы коем да. И, например, бир слой койсом, такой легкий кызыл болуп чыгат, а эми 2-3 слой койсом яркий, сочный цвет болуп чыгат да. То есть анан, например, чачым тийип кетсе, либо ушундай болуп кетсе, вот этот вот липкость болуп ары бери жылбайт. Мунун жакшысы тура берет да оозуңда. И в течение дня прям губам очень комфортно, потому что вот я люблю покусывать губы, и постоянно вот у меня сушится тел, жүрө берет, и ушундай текстурадагы вот помадалар мне очень хорошо помогает. И обязательно вот красный цветтеги помаданы алып койсоңуздар болот, потому что кызыл цветтеги помадалар визуально тиштерибизди ак кылып көрсөтөт, жана ошондой эле эме несколько лет, то есть жаш кылып көрсөтөт, жана ошондой эле биздин взглядты освежает.